Глобализация доорунда кандай гана ири мамлекет болбосун, ал башка мамлекеттер менен өзгөчө коңшу экономикалык жактан дагы көз каранды өлкө менен абдан дыккат мамиле жасаш керек. Ошондуктан мамлекеттин сүйлөгөн сөзү дагы бул абдан маанилүү нерсе. Ал ошол бүт ошол мамилеге оң жагынан дагы терс жагынан да абдан таасир этчү фигура да. Өзгөчө биздин Орто Азия мамлекеттеринин. Ошондуктан Атамбаевдин баштаган чабуулу бул ошол алдын ала билбей туруп жана ошол мамлекетти ойлобой жасаган мындай сөз болду деп эсептейм. Анткени өзү жабыркаган жок. Ал мынакей 1,5 айдан кийин кетет. Бирок өзүбүздүн жарандарыбыз, экономикабыз эңшерилген абалга жетип калды. Анткени Казакстандын бизге болгон таасири абдан күчтүү, экономикалык да, саясий жактан дагы. Биз аларга мындай жооп беребиз деген дагы мындай туура эмес да. Анткени бизде мүмкүнчүлүктөр азыраак аларга караганда. Алар көптөгөн дагы 20-30 чараларды көрүп коюшу мүмкүн. Биз алардан мынакей мисалы бир чек ара жабылды, бирок ошол эле убакта кыш жакындап келатат. Биз алардан май азык жагынан, көмүр жагынан, мындай тамак аш, ун, ошол жагынан абдан көз карандыбыз. Эгерде ошолор мындай ошого бөгөт коюлса алып келгенде, анда биздин экономикабыз өзгөчө кыш абалында абдан оор абалга калып калат. Анан кайрадан эле тиги Атамбаев сүрөгөн мураскерине башына тиет да. Анда ал өзүнүн мындай фигурасын жана көз каранды катары көрсөтүү үчүн, жана экономиканы көтөрүү үчүн биринчиден бир ошол күнөөлүү адамды табыш керек, күнөөлүү бир эле ошол өкмөт болот да. Ал өкмөттү кетириш керек. Ага жардам берген кайра эле Бабанов болот. Анан бул жерде утуш ошо Сооронбай Жээнбековдо эле гана болушу мүмкүн да. Ал эми Атамбаев аягында бул жагынан жеңилет деген ойдомун.